Салам достор, кандайсыздар? Сиздерге сагынычтуу салам. Жана менин маңдайымда Мирель деген жигит отурат. Кандайсың Аку, кандайсыңар бир туугандар? Баарыңыздар жакшысыңарбы? Ушул эртең мененки ошол 10 мүнөттүк подкастта силерди менен учурашып кетким келет. Жана маанайыңар жакшыбы деп таап силерден да сурап коеюн. Аку, сен маанайың? Мен маанайым жакшы, бирок мындай аябай загруженный болсоң го, ушундай абал болуп атам да. Мирель, мен сага жакшы бир жаңылык айтайынбы? Биздичи ар бир подкасттарыбызды угуп чыккан угармандарыбыз бар экен. Баарын угуп чыктым деп анан мен сага смстерди көргөзөм го, угармандардан келген жазып, бизди колдоп, коштоп аткан угармандарыбыз бар экен. Анан сиздерге чоң рахмат. Силердин ар бир сөзүңөр бизге дем берет, жаңы идеяларды туудурганга жардам берет, жаңы көз караштарды пайда кылат, айторум да ушундай. Ошондуктан биз абага эмес, угармандарыбызга сүйлөп атканыбызга кубанычтабыз. Анан каттала элек болсоңуз катталыңыз. Бир угарманыбыз жазып койтур. Катталгыла дегенде анан ушу каналга катталдым бекен десем, каттала элек, анан атайын катталып койдум дейт да. Карап көргүлө, текшерип көргүлө, катталдыкпы деп. Анда эмесе силер катталганда биз менен байланышта болуп турасыңар. Ар бир подкаст силерге мындай уведомлениеда күйүз болгула, силерге келип турат. Ушул силерге кызыктуу болсо, анда биз менен байланышта болуп тургула. Биз бүгүн Мирель экөөбүз кино көрүүнүн пайдасы жөнүндө сөз кылалы деп атам. Анан алгач эле маңдайымда отурган кесиптешимен сурагым келип атат да. Сен кандай жанрдагы тасмаларды көргөндү жакшы көрөсүң? Мен көбүнчө ужасты бир өз убагында көрүп калдым. Азыр болсо мен аябай корком ужастан. Өз убагында көрүп калдым, жанагы мындай адреналин алып, анан мындай ушундай эмоцияга баткым келсе, ушундай эмеге эме болчумун да, ошого жакын болчумун. Бирок азыр болсо ужасты деле мен кызык жок болуп калды. Азыр мага көбүнчө мындай жанагы на реальных событиях деп жазып коет эмес беле. Ошо чын жашоосунда болгон ошонун эмесин көрүп тарткандар, ошондо мага кызыгыраак болот. Ал жакта детектив болобу, өзүнчө өмүр баян болобу, мелодрама болобу, эмне гана болбосун, эң маанилүү ошонусу болсо. Бул реалдуу болду беле. Анан кийин мен көбүнчө кинону көргөндөн кийин, болгон турбайбы, аны текшерип коеюнчу деп туруп, интернетке кирип ошол адам жөнүндө эмне болуптур, анан тегерек окуп карап көрөм да. Андан агент болуп кетесиң. Мага дагы Мирель, мен дагы ошондой баштан өткөн окуя, адамдын мындай чыныгы жашоодон алынган окуялардын негизинде тартылган тасмалар аябай жагат да. Кандай жанр болбосун. Анан баягы тасма башталып атканда основано на реальных событиях деп жазат го. Ошондо бул деген болгон турбайбы деп көрөм. Мындай көбүнчө баягы фантастика тасмалар такыр жакпайт. Мен байкем бар да, ал фантастика дегенде жата калып көрөт да элечи. Мен таң калырым, бул выдумка, эмне кыласың муну көрүп десем, сонунда депчи. Анан коркунучтуу тасмалар жакпайт, ужас, триллер такыр жакпайт. Аны көрсөмчү, бир жолу кичинекей кезимде, кичинекей дебейинчи, бир канча жыл мурун жана Зеркала деген ужасты көрүп алыпчы. Кичектей кечинде коркуп кетем да. Күзгө көрүнбөйбү? Ошон үчүн мындан корком. Негизи ошол тасмалардын кандай пайдасы бар? Мына ошол жөнүндө сурайлы. Анан мен бизди угуп аткан катталуучуларыбыздан, досторубуздан да сурайлычы, кайсы жанрдагы тасмалар жагат, анан эмнеси менен сизге пайдалуу? Анан жана кошуп кеткиле, акыркы кинолор кайсы болду, эмнени көрдүңөр, жана өзүңөргө мындай бөлүшүп кетиңиздер. Эмнесин жакшысын алдыңар? Анткени болсо айтылыр, айтып атсак, ушул жакшы жери, бизге пайдалуу жерлери барбы деп кино тасмасын бир кезде айтып калчубуз беле. Аз деле айтат болуш керек, телевизор көрүп отуруп, бул адам кандай десем, акылдуу болбой, акылсыздык болуп калат дейт го көрүп. Бирок кандай гана болбосун, кээ бир тасмалар, кино тасмаларын көргөндө бул бизге кээ бир жерине жардам берет экен. Айтылган кезде пайдалуу жери бул болсо айтылгандай жанагы эмне үчүн мен ушул реалдуу болгон окуясын тартса, анда мага жагымдуу болот, мен көрөм, мага кызык болот. Анткени болсо сен анын жашоосун көрүп, эгер кыйынчылыктан чыгып, ушундай чоң адам болуп кетсе, анан көрөсүң, бул канчалык кыйынчылыктарга кирген экен, ошол кыйынчылыктардан өтүптүр деп туруп, өзүң дагы мындай бул сага бир мотивация болду. Анан ойлоносуң, сен эмне, сен кемсиңби деген жада калса. Анан ойлоносуң, мындай кылыш керек турбайбы деп туруп, сени мындай жакшы бир положительный бир эмоцияга түрткү кылат да. Ошондо ойлоносуң, Всё, бул жашоосунда болгон турбай кылса болот экен деп, мындай кандай духуң көтөрүлө баштайт. Мен атам тасма көргөндө, залдын терезелерин жаап, жарыкты өчүрүп, анан катуу кылып отуруп алып, анан көрөт да. Анан ар бир сөзүн угуп, анан ошо мурунтан эле айта берет, мага сүйлөө манерасы жакты бул жерде.
оборот речи деп коебуз го бизчи. Кантип оюн жеткиргени жакты. Карачы, бул мындай катуу да айткан жок, адам көңүлүн да ооруткан жок, бирок аябай тактично жеткирип койду деп ал ошол ар бир сөзүнө маани берип көрөт да, ар бир мондай деп айтты, мондай деди деп анан ошондон сабак калат. Анан сен айткандай мага эмнедике баягы чыныгы жашоодон алынган тасмалар жагат. Анткени анын пайдасы аябай көп. Биринчиден сен ошол тарыхка бир тарыхты билип аласың, бир аз болсо дагы ушундай болгон турбайбы, мондай болуптур деп. Анан кийин тарых китептен окусаң же башка жактан уксаң, сен ал жөнүндө маалымдар болосуң. Биринчиден маалымат катары, экинчиден сен айткандай сабак катары, мотивация берет, үйрөнгөнгө жардам берет. Мондай кылбаш керек, мондай кылыш керек деп калабыз айтор. Анан азыркы учурда мисалы тасма дегендечи, билбейм, мага же ушундай сезилип атабы, мындай коркунучтуу, анан нереалдуу, реалдуу эмес тасмалар көбөйүп бараткандай. Мисалы Netflix'те кирсең, айланайын укмуш тасмалар бар го, мындай. Билбейм, мен үчүн мындай бул жиркеничтүү да, мага көп жага бербейт андайларчы. Мага көбүрөөк баягы тарыхый тасмалар көбүрөөк жагат. Же болбосо документалдык тасма, мисалы жөнөкөй эле бирөөнүн автобиографиясын айтып берсин, белгилүү адамдардын жөн эле угасың, деп бир жок дегенде пайдасы тиет. Бирок ошонун ичинде эгер адамдар ушундай фантастиканы жакшы көрсө, мисалы нереалдуу нерселердин баарын көргүсү келип ошого кызыкса, аларга деле негизи кээ бир тасмалар бар. Мындай научный, мындай илимий, кандай десем, далилденген нерселердин баары, мисалы болсо жанагы Америкада Сан-Андрес деген разлом бар экен. Ошол кийин бирдемсе болсо ошол жерде болот деп. Мисалы анан кино тасмасын чыгарган, ошого окшоштуруп, же ошол эгер мисалы ай эметип кетсе, кандай десем, ай жок болсо эмне болмок эле жер менен, суу кандай тополон көтөрүлөт, тигинси болот, ошонун баары мындай кандай фантастика болсо дагы, бирок ал жакта мындай илимий болжолдор, далилденген нерселер менен тартылса, андай көрсөң, анда макул. Алар кичине мындай канчалык бул болуш мүмкүн эмес десең да ойлосоң, бирок илимпоздор барды ойлоп чыгат. Болот турбайбы эгер мондай болсо, эгер тигиндей болсо депчи. Мисалычы ушундай көрсө болот да, мисалы. Илгери Мирель эсиңдеби, биз кичинекей кезде жана могу уюлдук телефондор жок кезде, уюлдук телефондор менен сүйлөшчү эле го. Тасмалардачы, же болбосо жанагындай сенсорный экран шырт деп пайда кылып турган сүйлөшкөн. Биз үчүн бул фантастика болчу да, андай болбойт деп, бирок азыркы күндө бул реалдуу болуп калды. Мен ошол тасмалар жөнүндө кийинки подкасттарда айтып берейин. Бир сонной окудум. Муну бир машаякчы адам изилдеп чыгып, ал жана сатанист деп коет го. Ошондой сатанист болчу экен да. Анан машаякчы болуп калат. Машаякчы болгондон кийин ошол тасма жагындагы мен сырларды ачып берем деп туруп анан бир чоң статья жазып чыгарган эле да. Ошол жөнүндө кийинки уктурууда айтып берейин. Ага чейин биз угармандарыбыздан сурайлы, тасмалардын кандай плюстары бар, эмнеси менен жагат. Мисалы тасма бул жагымдуу кеч өткөргөнгө жардам берет. Мисалы жөнөкөй эле попкорн аласыңбы, семечка аласыңбы, тасманын алдында отуруп, сагындым, азыр айтып атыпчы ушуну. Көптөн бери болот экен, байыны барып келдик үй бүлөбүз менен баса. Анан отуруп алып, мындай жөн гана кеч өткөргөн, үй бүлөң менен убакытты жагымдуу өткөргөн. Бул да эчтеке кылбай дегендей. Айтпай. Өз убагында да бул керек нерсе, анткени болсо бул кандай десем, анан эмесине да жараштуу. Албетте бир жакшы бир кино көрсөңчү, анан бир фантастика ужас көрүп алып, анан кайра кыйналып чыкпастан эмес, мындай жагымдуу, рахат алган кинонун тасмасын көрсөңөр, анда ойлоносуңар, мына эс алдым деген эме келет да. Жакшы, убактын соңуна чыгып калды. Биз угармандарыбыздан сурайлы, тасмалардан кандай пайда аласыз? Кайсы тасмалар жагат? Кайсы жанрдагы тасмалар жагат? Балким мен могул тасманы аябай жакшы көрөм деп айтарсыз, аны дагы жазып койсоңуздар болот. Мага мисалы жана «Виноваты звезды» деген сыяктуу тасмалар жагат, бирок аябай ыйлайм да, жаман болом да. Элестетсең ошонун баары чынында болсо. Жүрөгүң эмне болуп кетет анда. Анда эмесе биздин убактыбыз келип калды. Кийинки подкасттарда кайра жолугабыз. Биз менен байланышта болуп туруңуздар. Эч качан алыс кетпегиле. Колокольчикти күйгүзүп койгула. Анткени кийинки подкастта дагы биз кайрадан силер менен болобуз. Комментарий жазганды унутпаңыздар. Биздин WhatsApp номерубуз бар: +1 301 760 60 70 сандары. Жана Алкитап Чекит медиа сайтында дагы сиздерди күтөбүз. Ал жакта сонун маалыматтар, сонун курстар бар. Амандашканча сак саламатта туруңуздар. Жакшы тургула. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.